7 апрелден кийин, революциядан кийин мамлекетибизде көп жакшы өзгөрүүлөр болду. Жакшы иштер жүрүп атат, жакшылыктар болуп атат, токтучулук болуп атат, тынччылык болуп атат. Жалпысынан турмушубуз жакшырып келатат. Президентибиз Сооронбай Шариповичтин жүргүзгөн иштери абдан жакшы, туура болуп атат. Элибиздин жыргалчылыгы үчүн көп жумуштарды жасап атат. Эми бир гана жетишпеген жерибиз сот системасы жакшы иштебей атат. Ишкерлерди колдоо жагынан жакшы иштер болбой атат. Революция өз максатына жетип алган жок. Биринчиден жакшы нерсеге алып кеткен жок да. Анткени баягыда инфляция, баягыда жок, баягыда кыйынчылык бар. Ошондой көп жаштар. Менин оюмча, революция өз максатына жетпей жатат. Себеби элдин аң сезими дагы эле өнүгүп жеткен деңгээлге жете элекпи же ар кандай тоскоолдуктар болуп жатабы, эмнегедир өтө жай элдин жашоо турмушу өтө жай өнүгүп жатат да. Революция өз максатына толук жеткен жок. Анткени баягы эле эски схемалар ордунда калды. Өзгөрүп кетти. Бирок толук максатына революция жеткен жок. 2010-жылда болгон 7 апрелдеги революция Кыргызстандагы өзүнүн максатына жеткен жок. Анткени андан бери 9 жыл өттү. 3-чү президент менен жашап жатабыз. Өлкө өзүнүн табигый гана өсүшү менен өзгөрүүгө баратканы менен, бирок чиновниктердин, келген бийликтин адамдардын аркасы менен эч кандай өзгөрүү жок, өнүгүү жок. Кыргызстанда болгон эки революциянын албетте мааниси биздин тарых үчүн чоң. Себеби бул эки революциянын натыйжалары Кыргызга албетте пайдалуу болду. Анткени мындан кийин башка өлкөлөргө окшоп мен өлкө чөктө президент болуп отурам. Өлгөндөн кийин анан балама берем деген киши кыргыздардан эч качан чыкпайт да. Айлана чөйрөбүздө башка жакты карасак деле өзүнүн бийлигин, эң өлкөнүн биринчи бийлигин бала чакасына мурас кылып берип койгондор деле болуп атпайбы. Анан өмүрү канча болсо ошонун аягына чейин отуруп алгандар болуп атат да. Эми Кыргызда эч кандай андай болбойт. Мына бул өзү ошол эки революциянын кыргыздарга берген эң чоң пайдасы ушу болуп эсептелет да. Эми 10 жыл мурун революция болгондон бери, как вам сказать, мы развились в плане того, что инвестиции приходят, дороги какие-то делаются, как бы сказать, наш город процветает. В плане чего, как есть изменения, что-то строится, что-то делается для детей, для спорта, вкладывается. Но не изменилось, очень печально в том плане, что социально мы еще не изменились. Думаю, что мы обратно падаем, так как говорится в плане того, что мы хотим жить по европейским стандартам, да, говорят, как развитые страны, но у нас условий нет, чтобы жили как развитые страны, в плане того, что у нас зарплаты не соответствуют этому. Это очень огорчает того, что у нас учителя, медперсонал получает очень низкие зарплаты, нежели в европейских странах. Вот поэтому и как можем мы говорить о том, что мы тоже живем в науке со временем, если у нас очень все мизерно.